Зыйфырым. Илгери bir хандын oğlu öz вазиринин кызын алган экен. Күн өткөн сайын хандын oğluna өзү хандын баласы болуп туруп, вазиринин кызын алды. Башка падышанын балдары бүт хандын кызын алып жатат. Бул деле ошентсе болмок. Бул кыз анын тең эмес деген сөздөр угулат. Бул өңдүү сөздөрдү уккан сайын хандын баласынын жини келип, аялын ура баштайт. Күндөрдүн биринде кыздын жеңеси келип, өзүң вазирдин кызы болсоң, күйөөң хандын баласы болсо, эмне көңүлүң пас, эмнеге жүдөйсүң? деп сурады. Кыз мурун айтпай коюп, үчүнчү жолу сураганда араң айтат. Жеңеси кыздын энесине айтат. Энеси, сени антип жүрсө, Мисир падышасынын Зыйфырым деген атагы чыккан кызы бар. Күйөөңдү ошого барып кел деп жумша, дейт. Вазирдин кызы күйөөсүн айтат. Ал эртеси бир ат минип куржунга кымбат баалуу мүлктөрүн салып алып жолго чыгат. Бир нече күндөн кийин суунун жээгине келип отурса, суудан килем жамынган эки жигит бир кыз болуп чатыраш ойной башташат. Муну көрүп турган хандын оğlu келип, ушул кантип калыстык болсун, силер экөө кыз жалгыз, дейт. Алар бир ооздон, сен деле кел кыйын болсоң, жекеме жек ойноп, бизди утуп алгын. Эгер уттурсаң, мал мүлкүң биздики болот, дешет. Хандын оğlu макул болуп, алар менен ойноп, уттуруп жиберет. Жөө сандалып жүрүп отуруп, араң Мисир шаарына келип, Зыйфырымдын 3 шартын угат. Көрсө падышанын кызы, эгер кимде-ким мени бир түндө 3 жолу сүйлөт алса, мен алдынан кый өтпөй, өмүр бою кызмат кылам. Эгер сүйлөт албаса, өлүмгө буйрулат, деп жар чакырткан экен. Хандын оğlu Зыйфырымга келип, нечен түрлүү айла малын кылып сүйлөт албай коюп, шарт боюнча дарга асылмак болот. Ошол мезгилде кыздын энеси келип, кызым, көп эле кишини даргага астырдың. Ушул жигиттин канын кечирип мага бер. Мен малай кылып алайын, дейт. Кыз ага макул болот. Ошол мезгилде жигиттин өз жеринде калган аялына жеңеси келип, өзүң вазирдин кызы болсоң, ура берүүчү күйөөң деги жок. Ээн эркин, эмнеге көңүлүң пас, деп дагы сурайт. Анда кыз, жаман да болсо баркырак төөнүн баары жакшы экен. Күйөөм үйдө эле жүрө берсечи, эми кайра аны сагынып, санаам тынбай кайгырып жүрөмүн. Ага барып келбесем болгудай эмес, эми барууга даярданып жатамын, дейт. Ошентип кыз эркекче кийинип, ак калпакты баса кийип, мүлкүн алып, атка минип, камданып алып, жолго чыгат. Жүрүп отуруп баягы күйөөсү келген сууга келет. Килемчен эки жигит менен колуна чатыраш кармаган кыз теректин түбүнө келип, эки жигит бир кыз болуп ойной башташат. Аны көргөн кыз аларга карап, ушу кантип калыстык болсун, силер экөө кыз жалгыз, дейт. Андай болсо кел, сен биз менен жекеме жекке ойноп жеңип ал. Кыйын болсоң, эгер жеңилсең, мал мүлкүң биздики, дешет. Вазирдин кызы ойноп аларды утуп алат. Утулгандан кийин алар, биз үчөөбүздүн перинин уул кыздары болобуз. Бир маал ушул теректин түбүнө келип эс алабыз. Себеби биздин энебиз ушул теректин түбүндө дөрөптүр, деп сырларын айтышат. Анан алар тиги жигиттин кайда, эмне иш менен баратканын сурашат. Жигит өзүнүн бара турган жери менен максатын айтып берет. Ошондо баягы перинин уул кыздары, анда сенин ишиң оор экен. Ага биздин падышанын уулдары да барып сүйлөт алышпай өлүмгө дуушар болушкан. Сага биз жардам берели, балким жеңип кетерсиң, өлүмдөн калып, дешет. Биз үчөөбүз кыздын бөлмөсүнө кирип, бирөөбүз керебет, бирибиз отургуч, бирибиз сандык болуп кубулабыз. Сен кирип кызды сүйлөт албаган соң,
Зыйфырым, капкалуу шаарымды туулган жерим менен өскөн элимде таштап, атайын бир өзүң үчүн келсем, неге унчукпайсың? Ушунчалык жүрөгүң ташып беле. Жок дегенде керебет, сен сүйлөсөң боло, деп мени таягың менен бир чаап койгон. Ошондо мен сага сөз сүйлөйм. Аны тескери чеч. Ошентип калган экөөнүкүн дагы оң чечпей, тескери чечип жооп бер, дешет. Алар айткандай эле кызга келип сүйлөтө албаган соң, керебетти бир чаап, перинин кызынын сөзүн кайталайт. Керебет сүйлөй баштайт. Мурун Мукарам деген падыша болгон экен. Анын 3 уулу болуп, күндөрдүн биринде падыша 3 уулун чакырып алып, силер мага кымбат баалуу бир нерсе сатып келгиле. Мен алардан силердин акылыңарды билгендей болоюн, дейт. 3 уулу Шам шаарына келип, улуусу жер үстүн заматта айланып чыгала турган ат, ортончусу бүт аалам көрүнүп тургудай күзгү, кичүүсү жыттатып койсо, өлгөн адамды тирилтчү алып келишет. Эми булардын касиетинин тууралыгын текшерип көрөлү дешип карашса, Куфа шаарынын падышасынын кызы өлүп, жаңыдан койгону даярдап жаткан экен. Хандын балдары келишип, алдыбызда ааламды айланып уча турган ат, өлгөндү тирилте турган алмабыз турса, биз падышанын кызын тирилтип алып келбейбизби, дешет. Үчөө туура көрүшүп, падышанын кызына барып тирилтип алышат. Бирок эми ал кызды мен алам, сен алам болуп талашып киришет. Кызды ким алышы керек? Деп керебет суроо менен бүтүрөт. Андай болсо, кызды күзгүнүн ээси алышы керек. Ал болбосо көрүшмөк эмес, дейт бала. Ошондо Зыйфырым чыдай албай, жок, кызды алманын ээси алышы керек. Күзгүдөн көрүп ат менен келген менен алма болбосо ал тирилмек эмес, деп жиберди. Ошол замат 12 капкасынан тең Зыйфырымдын бир жолу сүйлөгөндүгү жөнүндө кабар берилет. Экинчи жолу бала отургучту чаап сөзүн кайталайт. Ал да сүйлөй баштайт. Бир кемпирдин балтыр бешик баласы болуптур. Күндөрдүн биринде оолунун сүтү түгөнүп калып, кемпир базарга барып, сүт алып чуркап келетса, бир айры куйрук жылаанды илип алып, көтөрүп учуп бара жаткан болот. Жылаан уусун кулгуп, бир тамчысы кемпирден алып бара жаткан сүтүнө таанып калат. Муну кемпир билбейт. Үйгө келип баласына берер замат баласы өлөт. Күнөө кимде? Деп отургуч сөзүн суроо менен бүтөт. Бала дароо, күнөө кемпирде? Себеби ал сүттүн үстүн жаап койгондо уу түшмөк эмес, деди. Анда Зыйфырым, жок, күнөө айры куйрукта. Ал жылаанды асманга алып учпаса, сүткө уу таммак эмес, деп жиберди. Шаардын бардык тарабына Зыйфырымдын экинчи жолу сүйлөгөн жөнүндө кабар берилет. Бала 3-чү жолу сандыкты чаап сөзүн кайталаганда, ал да сүйлөй баштайт. Бир токойду баш кесер каракчылар уюктаган. Ошол жердин ханы менен вазиринин балдары бир күнү каракчылардын колуна түшүп калышат. Хандын баласы эч нерсе билбеген, вазирдин баласы кыйын айлакер болот. Алар ал жерден эптеп амалын таап бошонуп чыгышат. Ал жерден ким алып чыкты? Кимисинин эмгеги көбүрөөк экен, деп сандык сөзүн суроо менен бүтүрөт. Кантсе да хандын баласы эмеспи? Аны өлтүрө алышмак эмес. Ошон үчүн кое беришти, деди бала. Анда Зыйфырым 3-чү жолу, жок, эмгек вазирдин баласыныкы. Ал болбосо хандын уулу эч нерсе кыла алмак эмес да. Каракчылар аларды өлтүрүп коюшмак, деди. Ошол замат хандын кызынын 3 жолу тең сүйлөгөндүгү жөнүндө шаардын капкасына чейин кабар угулуп, Зыйфырым баягы уадасы боюнча жигитке тиймек болду. Ошондо вазирдин кызы элди жейип, тойго шаардын ичинен бир да адам калбай келсин, деди. Эл жыйналганда, бир да адам калган жокпу? Дейт Зыйфырым. Баягы энем өлүмдөн алып калган кызматчы жигит калды, деди. Жигит аны да алдырып келип,
өзүнүн күйөөсү экенин тааныды. Анын чачын алдырып, алган чачын жоолукка түйүп, сууга түшүртүп, самсалып жыртылган кийимин чечиндирип, аны да куржунга салып, жаңы кийим кийгиздирди. Зыйфырымды жигитке бермек болду. Бирок вазирдин кызы кайрылып, менин жеримде өзүмдүн зайыбым бар. Мен бул жерге Зыйфырымга келгендерди өлүмдөн куткарып калыш үчүн гана келгенмин. Көп жигиттердин арасынан аман калган мына бул жигитке Зыйфырымды берели, дейт. Хан макул болот. Кыз күйөөсүнө мурун келип, эркек кийимин чечип, өзүнүн кейпине келет. Хандын уулу Зыйфырым менен жашап калат. Кыз билмексен болуп жүрөт. Хандын баласы күндө келип баягы мурунку аялына кортук көрсөтө берет. Ошондо кыз чыдабай бир күнү элди чогултуп, Зыйфырымдын көзүнчө, кана, сен бул жерден кеткенде жалгыз ат, бир куручун оокат менен кеттиң эле. Эми хандын кызын кантип алып келдиң? Деп күйөөсүнө суроо берет. Анда күйөөсү: кыздын шартын аткарып, бир түндө 3 сапар сүйлөтүп алдым, дейт. Аялы: кантип сүйлөттүң? Дегенде жооп бере албай калат. Ошондо туруп элге куружундагы баланын чачы менен кийимдерин көрсөтүп, болгон окуяны айтып берет. Зыйфырым муну угуп: мен өз антым боюнча 3 жолу сүйлөткөн кишинин айтканын аткарып кызматын кылам. Мындан ары буга аял болбойм. Өмүр бою кызга жолдош болуп кызматын кылам, деди. Ошентип алар өмүр бою эң жакшы жолдош катары өз өмүрүн өткөрүп жашап калышкан экен.